Закондо айтылгандай жүрөм десең, чек арадан бир чыгып кирем десең, Жыргалбек бүт жолдорун айтып берет, звонить эт, сурап көр, ишенбесең. Эч ким жок мыйзамды бузуп жыргап кеткен. Наоборот, проблема ырбап кеткен. Кыйналбай туура эле жүрөм десең, түз эле сурап көр Жыргалбектен. Без пересетка, без посредниксиз күн сайын жолго чыгабыз. Ишеничтүү айдоочулар жана таза тыккан унаалар кызматыңыздарда. Чалыңыз 24 саат 7 күн. Автобустан чыгарбай өпкүлөп, Москвада кыргыз мигрант 15 жаштагы кызга ыдык көрсөткөнгө шектелүүдө. Москва облусундагы Долгопрудный шаарында автобустун айдоочусу болуп иштеген кыргызстандык мигрант 15 жаштагы окуучу кызга ыдык көрсөткөнгө шектелип кармалды. Бул тууралуу Орусиянын жергиликтүү басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык окуя 17 ноябрда болгон. Бирок кыздын апасы бир жумадан кийин гана полицияга кайрылган. Жабырлануучунун айтымында, айдоочу кызын 368 автобустан түшүрбөй өп денесин кармалаган. Полиция кече кылмышка шектүүнү кармаган. Ал 33 жаштагы Кыргызстандын жараны болуп чыккан. Учурда бул боюнча тергөө иштери уланууда. Булак Супер KG. Акылбек Жапаров аялдарга карата зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча жыйын өткөрдү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн 24 ноябрда аялдарга карата зомбулук фактыларын алдын алуу боюнча жыйын өткөрдү. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиргендей, Жапаров бүгүн башталган гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк активдүүлүк дүйнөлүк жараянына символикалык старт берди. Өкмөт башы өз сөзүндө үй бүлөлүк зомбулук фактыларын алдын алуу жана токтотуу маселеси мамлекеттик бийликтин артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгиледи. Ал укук коргоо органдарынын, жергиликтүү бийлик тутумдарынын жана социалдык кызматтардын жетекчилерине бул багыттагы иштерди күчөтүүнү тапшырды. Ошондой эле бул багыттагы учурдагы мамлекеттик программаларды жана иш-чараларды кайра карап чыгуу, аялдарды коргоо жана колдоо боюнча жаңы чараларды киргизүү боюнча тапшырмаларды берди. Теңдикти жана гендердик саясатты илгерилетүү бул жөн гана тенденция. Озеки сөздөр же эл аралык милдеттенмелерибизди аткаруу эмес, бул дени сак, адилеттүү жана өнүккөн коомдун пайдубалы. Ошондуктан биз коопсуз, тынч жана бакубат жашоону түзүү үчүн коомубуздун ар бир мүчөсүн коргоого бардык күч аракетибизди жумшайбыз. Аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулуктун алдын алуу саясаты Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн көңүл борборунда кала берет, деди Жапаров. Жыйындын жүрүшүндө үй бүлөлүк зомбулук фактыларынын алдын алуу боюнча тиешелүү мамлекеттик органдардын маалыматы угулду. Учурда жогорку кеңештин кароосуна мындай көрүнүштөрдү болтурбоо чарасынын жаңы түрү зордук зомбулук жасаган адамдарга тагынуучу электрондук билейликтерди караган мыйзам долбоору сунушталды. Электрондук билейликтердин жардамы менен алардын жайгашкан жерин жана зордук зомбулукка кабылган адамдарга жакындаган радиусун байкоого болот деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары жолугушууда президенттин тапшырмасы менен 2030 жылга чейин аялдардын лидерлигин колдоо боюнча атайын программа иштелип жатканы айтылды. Булак Супер KG. Ирландиянын борбору Дублинде белгисиз адам тарабынан мектеп окуучуларына кол салуу болду. Бул тууралуу 23 ноябрда чет элдик басылмалар жазып чыкты. Маалыматка ылайык 50 жаштагы киши мектептин айланасынан 4 окуучуну бычактаган. Жабыркагандардын үчөөсү 7 жашка чейинки бала жана бирөө 5 жаштагы кыз болгон. Кичинекей кыз учурда ооруканада. Дарыгерлер анын абалы оор экендигин айтышкан. Ал эми эки балада бычактан алган жаракатынан улам ооруканага жаткырылды. Ошондой эле кылмышкерди токтотууга аракет кылган 30 жаштагы аял да жабыркаган. Ал өтүп бара жаткандарды жардамга чакырууга үлгүргөн. Алар кылмышкерди жерге жыгып, полиция кызматкерлери келгенге чейин кармап турушкан. Алдын ала маалыматтарга караганда, кол салган адам чет өлкөдө төрөлүп, бирок аталган шаарда көп жылдан бери жашаган Ирландиянын жараны. Учурда анын окуучуларга кол салганынын себептерин тактоо иштери жүрүүдө. Полиция кылмышкер психикалык жактан жабыркаган болушу мүмкүн деп болжолдоодо. Бул кол салуудан кийин Ирландиянын аталган борборунун жашоочулары наразычылык акциясына чыгышты. Жыйынтыгында митинг тополоңго айланган. Мындан улам Дублиндин негизги көчөлөрүнүн жолдорун толук жабууга туура келди деп айтылат билдирүүдө. Булак Супер KG.
Садыр Жапаров Ильхам Алиев менен жолугуп мамиле бекемделгенин айтты. Мамлекет башчы Садыр Жапаров бүгүн 24 ноябрда Баку шаарына болгон иш сапарынын алкагында Азербайжан президенти Ильхам Алиев менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Мамлекет башчылардын жолугушуусунда эки тараптуу соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташуунун актуалдуу маселелери жана анын келечеги талкууланган. Алиев эки тараптуу мамиленин динамикасы Кыргызстан менен Азербайжан элдеринин бири-бирине канчалык жакын экенин ачык көрсөтүп турарын айтып, эки өлкөнүн кызыкчылыгына багытталган соода жүгүртүүнү көбөйтүү, инвестициялык саясат жана башка бир катар актуалдуу маселелер чечилип жатканына токтолгон. Ал келерки жылы Садыр Жапаровду Азербайжанда мамлекеттик сапар менен күтүп жатканын кошумчалаган. Өз кезегинде Жапаров акыркы жылдары мамлекеттер аралык мамилелер болуп көрбөгөндөй деңгээлге жеткенин канааттануу менен белгилеген. Быйыл эки өлкө ортосунда дипломатиялык алака түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы тууралуу айтып жатып, өлкө башчы бул аралыкта жакшы жетишкендиктер болгонун билдирди. Президент былтыр октябрда Ильхам Алиевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапар учурунда Азербайжан-Кыргыз өнүктүрүү фонду түзүлгөнүн эске салды. Учурда уюштуруу, укуктук жана финансылык маселелерди жыйынтыктоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө деп жазылат маалыматта. Бул контекстте Садыр Жапаров компетенттүү органдарга фонддун ишин практикалык ишке киргизүүнү тездетүүнү жана эки тарап тең кызыктар болгон долбоорлорду ишке ашырууга киришүүнү сунуш кылган. Жыйынтыгында өлкө лейцелери Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөөнү уланта берүү зарылдыгына токтолушкан. Эске салсак, Садыр Жапаров Баку шаарына буунун Борбор Азиянын экономикасы боюнча атайын программага кирген өлкөлөрдүн президенттеринин саммитине катышуу үчүн барды. Булак Спутник Кежи. Газа тилкесинде согуштук аракеттер убактылуу токтоду. Газа тилкесинде убактылуу ок атышууну токтотуу режими күчүнө кирди. Бул тууралуу Times of Israel басылмасы жазды. Израиль бийлиги менен Хамас АКШ менен Европада террордук деп таанылган уюмунун ортосунда түзүлгөн макулдашууга ылайык согуштук аракеттер 4 күнгө токтобойт. Бул маалда Хамас радикал уюму барымтада жаткандардын 50-сүн бошотууга тийиш. Ал эми Израиль түрмөдөгү айрым палестиндерди бошотот. Катар, Египет жана АКШнын ортомчулугу менен түзүлгөн макулдашуунун шарттарына ылайык 24 ноябрда Хамасчылар алгачкы 13 израилдик туткунду бошотушу керек. Жалпысынан радикал уюмдун барымтасында 220 киши бар. Ал эми Израиль бийлиги өз түрмөлөрүнөн 39 палестин аялы жана баланы бошотот. 4 күнүн ичинде түрмөдөгү 150 палестинди бошотуу сүйлөшүлгөн. Израиль туткундардын алгач Египетке, ал эми түрмөдөн бошотулган палестиндерди Иордан дарыясынын батыш жээгине жеткиришет. Маалымат каражаттарынын жазышынча, Израиль бийлиги өз жарандарын көрмөйүнчө палестиндерди кое бербейт. Убактылуу ок атышуу режими күчүндө маалында Газа тилкесине гуманитардык жардам киргизилет. 7 октябрда Хамас Израилдин аймагына барымтага 220 кишини алган. Куралдуу жоочулар Жөөт шаар кыштактарына кол салганда 1200 кишинин өмүрү кыйылган. Газа тилкесинде Жөөт аскерлеринин адегенде абадан, анан кийин жердеги соккуларынан өлгөндөрдүн саны 13 миңден ашты. Алардын 6 миңге чукулу балдар, 3,5 миңдейи аялдар. Хамас көзөмөлдөгөн аймактын бийлиги берген бул сандарды көз карандысыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Толук курчоодо калган аймакта таза суу, тамак-аш, дары-дермек сыяктуу жашоого эң зарыл нерселер тартыш. Согуш башталганда Израиль электр жарыгын берүүнү токтотуп, Газаны караңгылык каптады. Булак Азаттык.